Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Алланын Кудайдын аты менен баштаймын. Бардык алкыш, мактоолор сүйүктүү акыркы пайгамбар, биздин эң сүйүктүү инсаныбыз, Кудайдын астындагы эң даражалуу жана абройлуу болгон, кыяматтагы үмүтүбүз дагы шапаат көрсөтүп, колдоо көрсөтө турган сүйүктүү асыл пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга, ал кишинин үй бүлөлөрүнө, сахабаларына көптөгөн салам салаваттар болгон болсун. Илимди, билимди ардактап, туу тутуп, туура жолду бизге түнөк катары тутунуп жеткирип берген улуу имамдарга, 4 мазхаб ээлерине, алардын ичинде мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифага, имам Матруди жана заманыбыздагы залкар инсандарга Кудайым ыраазы болсун. Көзү тирүү устаздарыбызга, жалпы элдин жүгүн мойнуна алып көтөрүп, элди агартуу, көгөртүү, акыретке үндөп чакыруу, туура өмүр кечирүүгө себепкер болуп жаткан залкар аалымдарыбызга, туура маданият кызматкерлерине, агайларга, мугалим эжекелерге Кудайым бардыгынан ыраазы болгон болсун. Кайтыш болгон инсандарды, аалымдарыбызды, жакын адамдарыбызды Кудайым өзүнүн мээримине алсын. Албетте алардын ичинде Раматылык Чубак устазыбызга Кудай Таалам ыраазы болуп, Чубак устазыбыздан Кудай Таалам эки дүйнө жакшылыгын берген болсун. Мынакей жакын арада Кыргызстанда, Орто Азияда дүйнөлүк деңгээлдеги аалымдардын бирөөсү болгон залкар инсандардын бири өзүнүн насааттары менен шакирттерди даярдап чыгуу менен эли жерибизде туура илимдин багыты сакталып калуусуна зор салымын кошкон, элдин атасы болгон, чоң залкар аалымы болгон устат Молдо Сабыр Дамылдага, улуу инсанга, Чубак устазыбызга, бул кишилерге Кудай Тааламдын мээрими болгон болсун. Жаткан жерин жайлуу, иманын саламат кылып, кыямат күнү Фирдаус бейишин насип кылган болсун. Эми бул дүйнө ушундай экен да, жалган дүйнө. Эртеби кечпи баарыбыз Кудайдын дар көйүнүн астына барабыз. Демек андай болгон соң бул жалган жашоодо азын оолак дүйнө үчүн бири-бирибиздин көңүлүбүздү калтырбастан, мына улуу муун, орто муундагы адамдарыбыз жакшы билет бул нерсени. Азын оолак арзыбаган оокат үчүн көңүлүбүздү калтырбастан, момун, чыныгы иман ээси катары туура өмүр кечирип, илим билимге, ынтымакка, ырашкерликке, колдон келип турса үммөткө, жалпы адамзатка пайда алып келүү менен алектенсек, мына ошол ыраазы болунган эки дүйнөнүн бейиши болмокчу. Бүгүн Латаифул Маариф деп Ибн Раджаб Хамбали дейт, ошо кишинин ар бир мусулман айындагы, мусулман жылындагы берекелүү айлары бар. Ошол ар бир айдын өзүнө жараша милдеттери, вазипалары болмокчу. Биз азыр Шабан айындабыз. Шабан бул Рамазанга кире бериш ай болот. Өткөл ай болмокчу да. Кимде ким Рамазан айына даярдана турган болсо, камкордугун, алдын ала камылгасын, гүл азыгын мына ушул айдан баштап даярдап калыш керек болот. Кудайым өмүр берсин, Кудайыма жалбарып суранабыз. Баарыбызга Кудайым ден соолук, амандык, тынчтык, бакубат жашоо, бейпил турмуш, эки дүйнөнүн жакшылыгын насип кылып, Рамазан айына орозого аман эсен баарыбызды түгөл, 6 саныбыз аман, 363 мүчөбүз түгөл кылып жеткирген болсун. Мына Рамазан айына даярдык ушул Шабан айынан башталат. Азыр эле тактагандай бүгүн мына Шабан айынын 7-чи күнүндө турабыз. Мусулман айында ай күн санагы менен 29 же 30 күн эле болмокчу. Элестетиңиз, бүгүн 7-чи күнү болсо канча күн калды деген сөз. Эми бул китептен Латаифул Маариф деп улуу имамдын бул китебинен бүгүн биз Вазаифу шахри Шабан, Шабан айында аткарыла турган ибадаттар туурасында сөз кылабыз. Бүгүнкү күндө биз эмне кылышыбыз керек? Биринчи маселе, Шабан айы дегенде андагы тутула турган орозо тууралуу болмокчу. Бул айда орозо тутуу уруксатпы? Шариятта кандай каралган? Канчалык өлчөмдө орозо кармасак болот? Орозондон сырткары дагы жакшы, кандай касиеттүү, жугумдуу амалдарды аткарсак болот деген буйрду кызыткан зарыл суроого мына азыр бул китептен буйрса жооп алмакчыбыз. Имам Ахмад өзүнүн муснадында
Имам Насаи өзүнүн Сунан китебинде Усамат ибн Зейд деген улуу сахаба болгон, Кудайым ал кишиден ыраазы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абалын баяндап минтип айтып атат. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык бир күндү экинчи күнгө улап удама орозо тутаар эле дейт. Ушунчалык ойлоп калат элек, орозо токтобой, оозун ачпай туткан себептен качан оозун ачаар экен деп күтүп калар элек. Оозун ачкан учурда ойлойт элек, качан орозо тутат экен деп. Бул Рамазандан бөлөк айларда Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир айларды өзгөчө мынакей Ашхурул Хурум деп коет, Шаабан айында кадимкидей орозо тутуп кармайт эле дейт. Анан валам якун ясуму мин аш-шухури ма ясуму мин Шаабан. Башка Рамазанды өзүнчө коюп туралы, бул парз да милдеттүү тутулуш керек болот. Рамазандан бөлөк калган айларда Шаабан айында туткандай бөлөк айларда орозону тутуп кармабайт эле дейт. Демек биринчи кезекте парз Рамазан орозосу турат, андан кийин келе маани берип сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астейдил мамиле жасап, аздектеп туткан, көңүл бурган, маани берип туткан, кармаган орозо ушул Шаабан айына туура келет. Шаабан айына маани бергендей башка айларда мынчалык орозо туткан эмес дейт. Анан сахаба айтып атат, культу о Алланын элчиси, «Валам арака тасуму мин аш-шухри ма тасуму мин Шаабана». Бул Шаабан айында туткандай башка айда орозо тутканыңызды көрбөдүм. Мунун сыры, мааниси, касиети эмнеде деп таң калып сураганымда, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берип атат: «Зака шахрун ягфулун насу анху байна Раджаб ва Шаабан, Рамадан». Бул эки айдын ортосундагы көп адамдар капилетте калып, маани бере албай, Рамазанга даярдык көрөбүз деп маани бере албай, капилетте көз жаздымда таштап кое турган ай дейт. Ражап айы өттү. Демек бул дагы Ражап айынын өзүнүн белгилүү касиеттери, белгилүү амал кылына турган ай болот. Ражап менен Рамазандын ортосунда калган ай болот. Көп адамдар бейкапар калат мындан. Маани бере албай, мындай кабарсыз калат дейт. Андай болсо, ошон үчүн мен бул айда орозо тутуп атам дейт. Ва хува шахрун турфау фихи ал-а'малу ила Rabbil аламин азза ва жал. Шаабан айында адам баласынын жалпы аткарган амалдары, жакшы иштери, Кудайым сактаган болсун, асырасын, жаман, туура эмес иштери, жалпы амалдары, иштери, жасаган иштери асманга көтөрүлүп турат дейт. Албетте жараткан Алла Таала асманда болот деген сөз эмес. Асманда ошо периштелер жайгашкан себептен ал жерде амал кабыл кылынып же кылынбайт деген тескөө иштери болгон себептен бул Шаабан айында амалдар көтөрүлүп турат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп атат. Андай болсо дейт, пайгамбарыбыз сөзүн ушун менен бүтүрүп атат: "Фа ухиббу ан юрфа амали ва ана саим". Андай болсо бул адамдар маани бере албай бейкапарчылыкта калган учурда, ама экинчиси амалдар көтөрүлүп аткан учурда, менин амалдарым орозо туткан учурда абалда көтөрүлүүсүн каалаймын дейт. Демек, мында маалым болду эмне үчүн Шаабан айында орозо тутуш керек. Адамдар көбү маани бере албай калат. Көп адамдар маани бербей таштап койгон учурда аз адам чымырканып, белин бекен байлап, тобокелге келип орозо кармай турган болсо, мунун сообу көбүрөөк болот. Анткени аз адам эле орозо кармап атпайбы? Көпчүлүк кармаганда сооп мындай бир кыйыныраак болуп калат да, ал учурда соопту табуу дагы. Бул биринчи, жалпы орозо кармоо туурасында Шаабанда орозо кармаса болобу деген маселе. Экинчи маселе, Шаабанда, бул айда, үстүбүздөгү айда баардык айда орозо тутушубуз керекпи? Же канчалык өлчөмдө биз орозо кармашыбыз керек? Айдын түгөл баардыгынбы? Же кээ биринби? Жартылайбы? Десе, аалымдарда талаш пикирлер бар. Мынакей бир топ аалымдар, Ибнул Мубарак дейт, бул киши чоң аалым, олия, хадис аалымы болгон, имам Абу Ханифанын, мазхаб башчыбыздын оюн көп карманган киши болгон да бул киши. Ошол чоң аалымдардын бири Абдулла ибн Мубарак жана башка аалымдар мындай тыянакка келишкен: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шаабан айын 30 күн же 29 күн толук кармаган эмес дейт. Толук кармаган эмес. Арасында көпчүлүгүн кармаган, бирок кээ бир күндөрдө ачкан. Эмне үчүн? Рамазан айынан айырма болуш үчүн. Рамазан айында 29 же 30 күн толук карманат да. Көргөн айга жараша болот. 29 болот. 29-у кечинде эртеңки айда каралат. Ай жаңырса болду. Рамазан 29 күн менен экен.
ай жаңырбай же көрүнбөй калса 30 күнгө толукталат. Бирок 31 күн деген жок. Ошондон парз Рамазандан айырмаланып туруусу үчүн, өзгөчөлөнүп туруусу үчүн Шабан айыны бул алымдардын тыянагында, ой пикиринде изилденүүсүнө ылайык толук туткан эмес деп атат. Көпчүлүгүн кармаган. Демек биз менен сиз орозо кармай турган болсок, көпчүлүк бөлүгүн кармасак туурараак болот. Буга далил имам Муслим өзүнүн Сахих китебинде алып келип атат. Азирет Айша энебиз мынтип айткан: Аллах ал кишиден ыраазы болсун, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жалпы туткан орозосунун ичинен бир гана Рамазанды толук 29 же 30 күн гана тутканын көрдүм дейт. Башка айларга анчалык толук тутканына күбө болгон жокмун деп атат. Анан үчүнчүдөн бул Шабан айында тутула турган орозо Рамазандан бөлөк айда тутулган орозодон сообу көбүрөөк болот. Биз айттык го жана сабактын башында. Биринчи парз орозо, парздын даражасы бийик болот эми. Анткени бул милдет. Рамазан айында тутула турган орозо парз болгон себептен бул биринчи орунда турат. Андан кийин келе сообу бийик болгон, жогору Ала тоодой, Улуу тоодой бийик болгон бул биздин башыбызда турган Шабан айындагы тутулчу орозо. Мунун далили имам Тирмизи бизге Азирет Анас, Аллах ал кишиден ыраазы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга адамдар келип суроо узатты дейт. Ушу киши бизге жеткирип атат да. Кайсыл орозо эң жакшы болот? Рамазандан кийинки, парз орозодон кийинки эле орозонун сообу кимисники көбүрөөк болот дегенде Шабану деп атат. Шабан айында тутулчу орозо. Эмне үчүн десе, мунун себеби ta'ziman li Ramazana, Рамазан айына мындай даярдык көрүп, Рамазан айын урматын жайына койгондугу үчүн дейт. Азыр бир аздан кийин муну айтат. Бул деген мындай да. Мынакей, канча экен? 6 катар бул жерде келип атат. Кыскача, кыргызча сонун кылып тыянактуу айтканда, эмне үчүн Рамазандан кийин эле Шабан айы өтө сообу чоң, берекелүү орозо болуп атат десе, бул парз. Рамазанда орозо алдыбызда келаткан буюрса. Бул ошол бекемделген сүннөттүн соогун алат дейт. Мисалы, багымдаттын парзы бар. Таң куланөөк тартып намаз окуйбуз го. Манас эпосунда да келет го. Таң атып, таң кашкайып атканда депчи, сууга бутун сал деми, бут дааратын ал деми деп келет эмеспи? Ошоntип таң кашкайып атканда биринчи парз 2 рекет сүннөттү окуйт. Анан кийин парз намазды окуйт. Ошондо жалпы 4 мазхаб аалымдардын тыянагы боюнча багымдаттын 2 рекет сүннөтү бул бекемделген сүннөт болот дагы. Парыздан кийин келе эң күчтүү сүннөт ушул багымдаттын 2 рекет сүннөт болот. Эмне үчүн? Бул парыздан кийин тургандыгы үчүн сообу. Жалпы эле башка сүннөт амалдар 12 рекет сүннөттөр дагы. Кудум ошол сыяктуу парз орозодон кийин дагы бул бекемделген сүннөт намаздар сыяктуу Шабан айындагы тутулган орозонун дагы сообу көбүрөөк болот дейт. Рамазанга жакын болгондугу үчүн Рамазандын шарапаты, Рамазандын жакшылыгы, Рамазандын сый урматы мына бул Шабанга дагы пайдасын тийгизет деп атат. Баягы жакшыга жанашуу, жамандан адашуу деген маселе бар эмеспи? Рамазандын жакшылыгы Шабан айында камтылат деген сөз. Бул жер кыскача ушуну айтып атат. Андан кийинки маселе бул ай, Шабан айы адамдар көп капилетте кала турган, бейкапарчылыкта кала турган ай дейт. Адамдар көбүнесе Рамазанга даярданып, Рамазан келсин анан тутабыз деп калат да, бул айда көбүнесе орозо тутулбай калат. Демек, ким адамдар капилетте бейкапар жүргөндө орозо тутпай турган учурда адам орозо тутса, кошумча нафил катары, анда мунун сообу көбүрөөк болот дейт. Анан ошол адамдар маани бербей калган убакытта жалпы эле таат ибадат, кайрымдуу ишти кылуу, илим билим менен алектенүү, мамлекетти өнүктүрүү менен алектенүү, жалпы адамзаттын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнүн өсүшүнө, дамышына таасирин тийгизген адамдар ар ким өз орду, өз абалына жараша ниетин калыс Кудайга түздөп туруп, бир өнүгүүгө, өзүн өнүктүрүүгө, ибадатка маани бере турган болсо, адамдар бейкапарчылыкта жүргөн учурда мунун сообу көбүрөөк болот. Анткени сооптун даражасы бийик болуп атпайбы? Яны бардык эле адамдар жакшы болуп, бардык эле садака зекетин чыгарып кетсе, сооп табыш кыйын болуп калат. Мындайча айтканда дефицит болуп калат. Шабан айы адамдар капилетте маани бербей калтырып кое турган айлардын катарына кошулуп калат дейт. Демек, бул айда аткарылган таат, ибадат, жакшы иштердин пайдалары көп. Бири, ошол пайдалардын бири. Бул адам көрсүн деп мактануудан алысыраак болот. Ихласка жакыныраак болот.
Адамдын амалы ихластын таразасы менен өлчөнөт. Ихлас деген эмне? Кудай көрүп билип турат. Калыс ниет деген сөз. Кыргызча карапайым айтканда. Адам калыс ниет кылып Кудайга ниетин түздөп аткарса, анда аябай жакшы. Анан эл көрүп турса гана аткарып, элдин көзүнчө гана убадаларды берип аткарам деп анан кийин иш ордунан чыкпай калса кыйын болуп калат экен да. Ошон үчүн Кудай менен эсептешип аткарсак, элдин билиши зарыл эмес, жараткан Кудай билип турат. Жараткан ыраазы болсо, адамдардын баардыгы ыраазы болот. Бирок адамдарды ыраазы кылдырып, жаратканды наразы кылсак, абал чатак кыйын болуп калат. Бул айда ибадатты аткаруу, орозо тутуу адамдарга көп билине бербейт. Нафил парыз эмес, нафил ибадаттарда көзгө көрсөтпөй, жарыя кылбай аткарган жакшыраак дейт. Парыз ал көрүнөт, парызда рия коркунучу болбойт. Бирок нафил кошумча ибадаттарда, кошумча орозодо, намазда, садакада, башкада элге көрсөтпөй аткарган жакшыраак, өзгөчө орозону. Бул пенде менен жаратуучунун ортосундагы сыр, купуя сыр. Бир адам жалганда мен орозомун десе ишенип калышыбыз мүмкүн. Аны ким тастыктап көрсөтө алат? Бул абстрактуу көзгө көрүнгөн нерсе эмес да, конкреттүү көзгө көрүнгөн нерсе эмес. Бул абстрактуу нерсе болуп атпайбы? Демек, бул орозо өзгөчө пенде менен жаратуучусунун, Кудайдын ортосундагы купуя сыр. Мында эч кандай баягындай эл көрсүн деген маселе болбойт дейт. Бул биринчиси экен. Калыс ниетти түздөө үчүн жакшыраак болот. Экинчи, Шабан айында аткарылган ибадаттын пайдасы бул напсиге оор болот. Кандайча напсиге оор болот? Баягы адамдардын баардыгы орозо тутуп атса, коомдон калып калбай, ниетин түздөп, бирок коомдон калып калбай, бул дагы орозо тутууга, коомдун орозо кармоосу түрткү болот, жардам берет. Элестетиңиз, баардык өлкө, ошонун ичинде биздин бейиштин жериндей болгон өлкөбүз, мекенибиз, Кыргызстаныбыз, баардык ушундай илим билим кыктап, мындай китепчил, илим билим кыктаган, илимге, билимге маани берип калса, анда жалпы адам деле уялганынан окуп калат да, кой. Бу кандай болду депчи. Кандай болду, кой мен окубасам болбойт деп, бул улуттук мындай идеология катары калыптаныш керек болот да, бара-бара буюрса. Илим билимге маани берүү. Ошондо бул айда көп адам орозо тутпаган соң, көпчүлүк орозо тутпагандан кийин бул адам өзү чымырканып, белди бекем байлап туруп, анан ниетин калыс Кудайга түздөп туруп, жападан жалгыз тандалып орозо тутуусу напсиге оор болот. Кайсыл иш напсиге оор болот, анын сообу дагы, анын ажыры дагы ошончолук бийик болмокчу дейт. Эреже бар атайын шариятта. Кайсыл маселе оорраак болсо, ошонун сообу көбүрөөк дейт. Бирок бул эрежени туура түшүнүш керек. Анан соопту ишти кылам деп жанын кыйнап кылып койбош керек. Бул деген ар бир парыз ибадатта аткарыла турган ибадаттын машакаты бар. Бирок ошол машакаттан төө ашуудан өтсө, ошого жараша жеңиш дагы бар деген сөз. Ушуну айтып атат бул жерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сахабаларга карап турупчу: "Силер мени көрүп турган себептен, силердин кылган ишиңерге караганда кыяматта келе турган адамдардын кылган иши сообу көбүрөөк болот. Анткени алар мындай бир жардам бере турган, жакшылыкка сүрөй турган адамдарды көп таба бербейт. Экинчиден, мени көрбөйт алар, көрбөй иман кылгандыгы үчүн" дейт. Бул хадистин биринчи бөлүгүн имам Тирмизи, имам Абу Дауд, имам Муслимдер алып келип атат бизге. Андан кийинки үчүнчү пайдасы. Шабан айында аткарылчу ибадат, кайрымдуулук, жалпы өнүгүүгө, дамууга, анан орозо кармоонун пайдаларынын бири, жалгыз ибадат кылса дейт адам, көп күнөөкөр адамдардын ичинде, капилетте калган адамдардын ичинде, яны коомдун көпчүлүк бөлүгү туура эмес багытта кетип атат. Мисалы, туура эмес багытта кетип атканда, кайсы бир адамдар демилгени көтөрүп, кой, биз дагы бузулуп кетпейли, кой, элдин эртеңки келечегин ойлойлу деп, чымырканып, ниетин тууралап, суурулуп чыгып, тандалып чыгып, адамдар туура жолдо бекем болуп, орозо кармап, жакшы иштерди кылса, жакшы адамдардын жасаган жакшы иштери аркылуу Кудай Таалам жалпы коомдон, коомго келе турган балай кырсыктарды тиги жакшы адамдардын кылган иштери себептүү кайтарып турат дейт. Ошондой каарысы бардын ырысы бар деп кыргызда нускалуу кеп бар эмеспи? Кара адам ал күнөөнү деле кыла албайт да, о жараткан Кудай, өлкөбүздө тынчтык болсун, дүйнөдө тынчтык болсун, жаштарыбыз туура багытта болсун деп каарыган адамдарды карасаңыз, бай болгур, аман болгур, тилегиңе жеткир деп ооздоруна жакшы гана сөздү алып калат. Демек, мына ошол каарык адамдардын, улгайган адамдардын батасы менен, жакшы орозо менен тутулган орозо, кайрымдуулук иштери менен бири-бирине күйүү,
алдап кетпөө, азнолак курулаймы жашоо үчүн, азнолак жашоо үчүн бири-бирин өлтүрүп, туугандар араздашып, Кудай сактасын, кылмыштуу жаман топ иштерге барып, жок. Андай нерселер токтотуп, аз адамдардын кылган жакшылыгы, шарапаты, берекеси диги коомго жардамы тиет дагы, асман жерден келе турган бөөдө кырсык балелердин алдын алып тосуп турат дейт. Демек, коомдогу жанагындай таза инсандардын тазалыгы өзлөрүнө эле эмес, коомуна дагы берекесин тийгизет. Коомуна дагы берекесин, жакшылыгын тийгизет. Кийинки маселе, мурдагы алтын доордо өмүр сүргөн адамдардын кээ бири мындай деп айткан: "Валаула ман yazkurullahu fi ghaflatin nas la halakan nas." Адамдардын көпчүлүгү маани бере албай, капилетте калган учурда адамдар, кээ бир инсандар таза өмүр сүрүп, адамдардын өнүгүшүнө туура таасирин тийгизип, ыйманды күчөтүп, илим билим кыктап, жакшы Кудайды эстеп, зикир кылып, сооптуу иштерди кылса, ошол кээ бир адамдардын сооптуу иштерди кылганы себептен коом аман эсен өмүр сүрүп турат. Эгер алар дагы болбогондо, лахалакан насу, адамдар үстөккө босток күнөө иштерди кыла берип, кыйын болуп калат эле жагдай дейт. Адамдар жоготууга, кыйроого учурайт эле дейт. Мындай чек коюлган да. Ар бир адам нафсисинин түпкүрүндө билет. Ар бир адамга Кудай Таалам чек койгон, ашып кетпеш үчүн. Биз инсанбыз. Биз алсызбыз да. Анан инсандык чекти ашып өтүп, өзүн Кудайга теңеп, же зулумдукка жол берип, өзүнүн үй бүлөсүнө, бала чакасына зыян келтирбеш керек, ошонун баарын этибар кылыш керек болот. Эгер адамдардын баары бузуку болуп кете турган болсо, жер үстү кыйын болмок дейт. Мурдагы өткөн коомдогу жакшы туура өмүр кечирген адамдар, баягы сөз бар го, Раматылык Чубакстазыбызда айтат эле да, ким туура чынчыл өмүр кечирсе, адам түшү дагы ошончолук туура чыгат дейт. Анан өңүндө дагы жалган, туура эмес өмүр кечире турган болсо, түшү дагы ошондой жалган чыгат, түлкүнүн тезеги болуп калат деген сөз да. Ою дагы башкасы. Ошол мурдагы туура өмүр кечирип, адал кесип менен өмүр кечирген адамдардын бири түшүндө асмандан азап периштелерин көрөт. Кадимкидей жер үстүнө бале азап алып келе жаткан периштелерди көрөт дагы. Анан алар сүйлөшүп аткан болот да, түшүндө, жана жакшы инсандын түшүндө. Бири-бирине айткан болот. Кудайдын буйругу, жарлыгы ушул, могул жер үстүн үстөккө босток кылып, жерди аңтарып, азапташ керек дейт. Суу топон болуп, Кудай сактасын, азыр ар кандай кээде апат болуп калып атпайбы жер үстүндө. Дегенде периштелердин кээ бирлери айтып атат, кантип бул жерди үстөккө босток кылып, мындай жерге мындай азап алып келебиз. Жерде кээ бир адамдар мына намаз окуп, элдин жердин тынчтыгы үчүн, эртеңки келечек үчүн дуа кылып атпайбы? Булар туура жолдо жүрбөйбү? Алардын дуасы, тилеги текке кетпейт деп, ошол коомдогу адамдардын, кээ бир инсандардын таза өмүр кечиргендиги жалпы коомго пайдасы тийип атат. Мындан бизге маалым болду, элди, жерди агартып, көгөртүп аткан ошол туура жолдогу диний аалымдар, мектептеги, жогорку окуу жайдагы өмүрүн, жаштардын өнүгүп өсүү үчүн адал мугалимдер бар да, илимин, билимин, ден соолугун сарптап келген. Ошол адамдардын маданият чөйрөсүндөгү туура, жаштарга мындай туура үлгү боло турган, арам нерсеге, Кудай сактасын, сойкулукка, мындай бир туура эмес нерсеге себепкер болуп калган эмес. Туура мындай үлгү болуп берген, ошондой элдин өнүгүп өнүшүнө салым кошкон инсандардын өмүр кечирип аткандыгы жалпы коомго кадимкидей шапаатын, колдоосун тийгизбей койбойт деген сөз экен да. Ар дайым ошол жакшы болууга, жакшы өмүр кечирүүгө Кудайым жар болгон болсун. Бул Шаабан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын орозо туткандыгынын дагы бир бөлөк мааниси бар дейт. Бул өтө маани бериле турган нерсе бул азыр. Аннаху тунсаху фихил ажал дейт. Шаабан айында адамдардын ажалы акыркы күнү, бул жалган дүйнө менен коштошор күнү, ажал дептери жазыла турган ай болот дейт. Элестетиңиз, Кудай Таалам баардыгын билип турат. Ал мустактап коет, ал мисак, илгертеден тагдырды жазып койгон. Бирок ушул айда өзгөчө периштелер жерге түшүп, адамдардын дагы ошо ажалын дагы тастыктап, мурдагы тагдырга ылайык ошону жазышат дейт. Бул айда адамдын өмүрү баягындай мерчемделе турган ай болуп эсептелет экен да. Мына хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө көп Шаабан айында орозо тутат эле,
адамдардын бирөө келип, "О Алланын элчиси, эмнеге бул айда көп орозо тутуп атасыз?" дегенде, "Инна хада шахра юктау фихи ла малакил маути ман якбиду." Өлүм периштесине буйрук келет. Тизмелер тапшырылат. Ушул баланча түкүнчө инсандардын жанын аласың деп. Демек андай болсо фа ана ла ухиббан юнсах исми илля ва ана саимун. Эгер менин ажалым жазыла турган болсо, орозо абалында бул жалган дүйнө менен коштошууну ылайык көрөт элем дейт. Инсан ар бир башка өлүм келет, бирок ошол өлүмдү кандай тосуп алат, өлүм учурунда кандай абалда кетет, ошого даярдык көрүп жүргөнү бул туурараак иш болот экен да. Ата бабалар илгерки китептерде айтылат, алыскы сапарга чыгарда, сапарга, камылга көрүп, даярдык көрүп, гүл азыгын даярдоо. Ошондой эле акыретке дагы гүл азыкты даярдап жүрүү бул акылдуу инсандын, кемеңгер инсандардын иши дейт. Анан суроо жоопко өтүүдөн алдын акыркы эскериле турган маселе, Шабан айы бул Рамазан айына кириш ай болуп эсептелет. Рамазанда кайсыл иштер, касиеттүү амалдар уруксат берилсе, ошону аткаргыла деп үндөлсө, кызыктырылса, Шабан айында да ошол амалдар кылыш керек. Орозо тутуш керек, Кудайдын ыйык китеби болгон Кур'ан-ы Каримди көп окуш керек. Арабча билбеген адамдар арабча окуш милдеттүү эмес, эми үйрөнсө жакшы. Кыргызча котормосун, шарият китептерин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр таржымал китептерин, өзүбүздүн адабиятчылардын чыгаргандай нукура тарыхыбызды чагылтырган, Кудайга жакындат, өткөн күн кандай кыйын кезеңдер болгон, бүгүнкү өмүр кандай шүгүр келтире турган, Кудайга жакындата турган ушундай китептерди окуу дейт. Эмне үчүн? Рамазан айына толук камкордук, камылга даярдык көрүүсү үчүн. Анан адамдын нафсиси Кудайдын сый дасторкон жая турган айы Рамазан айына даярдык көрүүсү үчүн. Эгер бирөө жарым орозо тутпай, дароо Рамазанда тутам десе, бир денеден дароо тутуп кетиш ага кыйын болуп калат дейт. Даярдык көрүш керек. Мисалы, элде макал бар го. Саяпкер көргөн ат тааныйт, молдо көргөн кат тааныйт дейт. Мүнүшкөрлөр куш бага турган, ат таптай турган саяпкерлер атты дагы ошол мааракеге, ат чабышка, ошондой аргымактардын ат салышуусуна бир денеден кой бербейт экен да. Канчаны суутуп, агытып, жем-чөбүн карап, бүт ошону карап, анан маарага кое берет анан. Кудум ошол сыяктуу биз дагы даярдыгы жок Рамазанга кирип калсак, Аллахым жеткирсин, бир дароо шыр эле орозо кармап кетүү кыйын болуп калат. Азыртадан даярдык көргөнүбүз эп болот дейт. Жалпы мурдагы доордо, ыйман күчтүү болгон доордо мусулмандар Шабан айы киргенде Аллахтын Кураны болгон Кур'ан-ы Каримди жапырт окуп киришет эле дейт. Бул ай демек Куран окуй турган ай, Куран үйрөнө турган ай, улууларга урмат көрсөтө турган ай. Урматтуу келиндер, урматтуу күйөө балдар жалпы улуу муунга урмат көрсөтөлү. Келиндик сиздин кызматыңыз, иншалла бул сиздин сооп боло турган ишиңиз. Кайната кайненеңиздин колдон келсе эбин таап, батасын алуу, бул кайтар дүнү. Эртең сиз да балпыйган байбиже, сиз да ата болосуз. Демек улууларга, жогорку муунга көрсөткөн, аларга жасаган ишибиз бизге иншалла кайтып келмекчи. Бул айда анан маани бере турган нерсе, Шабан айында мурдагы алтын доордо өмүр сүргөн инсандар зекеттерин, сатакаларын чыгарат эле дейт. Бей бечара үйү жок, талаада калган, жетим жесир, канча деген адамдар бар азыр, субханалла. Жетим жесир, муктаж адамдарга дейт. Алар ошо зеке сатакасын чыгарып берет эле. Эмнеге? Рамазан айына курсагы ток, кийими бүтүн болуп кирип баруубуз үчүн дейт. Кудай таалам баарыбызды бир адам ата о энеден жараткан соң, инсан колундагы байлыгын ошол муктаж адамдарга, баардыгын деп айта алынбайт, бирок кандайдыр бир бөлүгүн ошол берип жардамдашып, бейбечара мискинге кол сунганыбыз жакшы. Мындан да жакшы иш ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүнө бекем болуп, ажырашпай, балдарын тирүү жетим калтырбай, үй бүлө институтуна маани беришибиз керек. Ата энеси бар болуп туруп балдар суицидке жол берип атат. Эмне? Ата энеден мээрим ала албайт. Мектепке барат, мектептен да мээрим ала албайт. Каяктан алат? Кылмыштуу топ, баңгизат, наркотикага берилип кетип жатат, Кудай сактасын. Ошон үчүн ар бир ата эне өзүнө бекем болсо, чоң садака чыгарган, зекет чыгарган соон алат иншалла. Кудайым берекесин берсин. Демек бул ай Куран окуй турган, орозо тута турган, зекет садаганы чыгара турган, өнүгө турган, өлкөнү өнүктүрө турган, сооп ишти кыла турган айлардын бири экен.